августта эң негизгиси биз деген ушул флагштокту көтөрүү маселеси болгон. Бүгүнкү күндө баарыңар көргөндөй мына 100 метрлик флагшток орнотулду. Эми Турцияда жазалганы менен толугу менен буну орнотконду биздин эле подрядчиктер кылды, биздин жарандар койду. Ошондуктан биз деген бул борбор биздин болгон аянтыбызга 31 августуна даярдалган иш-чараны бүтүргөнбүз. Кийинки кадам бул деген фонтанды бүтүрүү болчу. Бир гана маселе болду эми. Сөздүн ачыгын айтыш керек. Ал жерде көптөгөн жаңы заманбап технологияларды колдонгондон кийин бизге мындай адистер да жетишпей атты. Анан адистер келип бизге толук кандуу программаларын жазып, ошону иштеткенден кийин бүгүн ачылышын кылып атабыз. Эми эң негизги бул тарыхта мына эң негизги биз мына Кара Кыргыз автономдук областынын түзүлүү 100 жылдыгына байлап туруп ошол иштерди жүргүзгөн болчук. Ошо менен кошо эми баарыңарга белгилүү болгондой Бишкек шаары боюнча көптөгөн иштерди жүргүздүк. Бул жол тутумдарды оңдоо, түздөө маселелери болгон. Эми биз кечирим сурайбыз биз шаардыктардан. Балким биз ыңгайсыз шарттарга да коюп аттык, бирок биз ушул жай мезгилинде ушул иштерди бүтүрөдөн аракеттерди көргөнбүз. Анан эми өзгөчөлүгү бул деген көптөгөн иштерди биз ыкчам бүтүргөнгө үлгүрдүк да мынакей. 3 айда биз ушул борбор аянтында кандай деген иштерди жүргүздүк. Илгери бурун болсо бул да иштерди 2-3 жыл болчу эле биз мынакей 3 айда бүтүргөнгө жетиштик. Фонтандын өзгөчөлүгү туурасында айтсаңыз? Эми фонтанды өзгөчөлүгү мен ойлойм дагы бир кыдырып силерге сунуштайт элем. Ушу бункерлерге түшүп көргүлө деп. Мына биз деген Италиядан болгон насосторду алдык. Жаңы технология менен жасалган бүт болгон фонтанды атап турган кызмалар баарын колдондук. Ал жерде ортосунда чоң багы бункер бар. Ал жерде толугу менен сервердей болгон, компьютерный болгон залды да орноттук да. Ошондуктан өзгөчөлүгү бул деген фонтан мындай бийлеп музыка менен мындай атырыла турган фонтан болуп, анан эми от менен коштой турган дагы ыкмаларды колдонулду. Эми казыр бүгүнкү күндө Бишкек мындай кылынган иштин актылары алынып атат. Ал дагы жыйынтыкталганда толук маалымат биз массал каражатка беребиз. Себептен де мына борбор аянтында жүргөн иштин алкагында биз стелланы да тазалаганбыз. Тендерге бергенде биз 35 миллион да бергенбиз. Бирок иштин жүргүзүлгөн иштин алкагында болгону 8,5 миллион эле колдонулду да. Ошондуктан биз эң негизги максатты дагы мындай үнөмдөгөн максат койгонбуз. Ошондуктан жыйынтыгы чыгып бүт отчеттор берилгенде биз толук маалымат беребиз.